Ооруканада жатканда бекеш келип, бирок мага кире албаптыр. Менин оюмча эжем эле киргизбей койду. Кийин кайын журтум, бекештин бир туугандары келишти. Алар менен жөн жай эле саламдашып, мурдагыдай эле болуп койдум. Бекештин кандай окуяга кабылганын айткым келген жок. Алардын менден угуп, мага көңүл айтканын каалабадым. Өзүмдү жана тагдырымды жаратканга тапшырып, кандай болсо да жакшы жагына чечилерине үмүт менен карадым. Үйгө баргандан кийин бала бакырам мени айланчыктап сагынып калышыптыр. Ооба, сагынганын түшүнсө болот. Анткени мен аларды эч качан таштаган эмесмин. Кичинекейлерим чуулдап, ыйлап кетишсе, улуулары сөөмөйүн оозуна тосуп, ким ыйласа апа ооруп калат деп айтса, бир чети күлкүмдү келтиришет. Бекеш өзү айткандай акчаны мага которуп жатты. Үйгө келген жок. Балдарыма коңгуроо кылып сүйлөшүп жатты окшойт. А мен аны ойлогонго, оюмдан өчүрүүгө тырыштым. Оңой эмес экен. Кечке тиричилик өткөнү менен кечинде экөөбүз жашаган турмушту башынан кайра жашап чыгам. Түшүмдө көрөм. Мурдагыдай бактылуу күндөр өтүп жаткандай болот. Ойгонсом эле түш. Кээде ыйлап, кээде эрсиз калган мен элеби деп өзүмдү сооротом. Бир күнү базардан бирге окуган курбум Жамалды көрүп калдым. Ал тим эле жашарып, кийгени мыкты. Өзү да башкача сулуу болуп кетиптир. Экөөбүз алжай сурашып, анан кичине кобурашып отуруп, кофе ичели деп ашканага кире калдык. Анын 2 уулу бар экен. Жолдошу да жакшы жерде иштейт окшойт. Ал менден турмушумду сурады. Мен ага баарын айткым келген жок. Аяшың Россияда деп койдум. Учурда ишибиз жакшы болбой жатканын, жумуш издеп жатканымды айттым. Жамал менен жаштык кезибизди эстеп, бир сыйра жашарып алдык окшойт. Бирок, ошол Жамал менен жолуккан күн менин турмушта өзүмдү табууга чоң жол ачты десем болот. Бекешсиз 2 жума өттү. Дарбаза ачылган сайын келип калабы деп үмүттөнгөн жаным, эми мурдагыдай күтпөй калды эмес. Мурун секунд, минута, сааттарым жылбай, кээде эшикке чыгып алып, аны карай берчүмүн. Эх, турмуш, адамды эмнелерге гана көндүрөсүң. Бир айдай өткөн соң Жамалдан коңгуроо келди. Кез кел, жумушка киресиң, оорум болуп калды дейт. Апкарып, кандай жумуш экенин деле сурабай жөнөп калдым. Ал Кара Суу районундагы Борбордук базарга жакын логистика борбору экен. Барарым менен жаш жигиттер тосуп алды. Нази Курманкулова сизби? Тура турумуз. Азыр Совет Мухтарович өзү кабыл алат сизди деди. 10 мүнөттөн кийин кириңиз деп ишарат кылышты. Ошол айткан киши логистика борборунун жетекчиси экен. Келиңиз, саламатсызбы? Деди комур үнү менен. Мурда бир жерде иштегенсизби? Жок, иштеген эмесмин. Бирок жогорку окуу жайын бүткөнмүн. Адистигиңиз кайсы? Чет тили. Демек тил билесиз. Биздин иш ири соода компанияларын бириктирүү. Алардын товарларын жүгүртүү болуп эсептелет. Ар кандай ишкерлер келет. Андан башка товарды биз майдалап эмес, тонналап алабыз жана кетиребиз. Сизди дал ошол бөлүштүрүү кызматын алсакпы деп жатабыз. Сизди Жамал айтканынан макул дедим. Мен анын жолдошу болом деди. Мен кызарып кеттим. Өзүнчө эле сүрдөдүм. Рахмат. Бирок мен бул иште иштей аламбы? Дедим апкарып. Иштей аласыз. Адам кылганды адам кылат. Биздин балдар бар. Сизди окутуп үйрөтүшөт. 2 жума жөн гана стажировкада тажрыйба үйрөнүү менен алек болосуз. Бир аз үйрөнгөн соң сиз менен келишим түзөбүз. 2 күн иштеп, 2 күн эс аласыз. Жумуш графигиңиз саат 11ден саат 19:00 чейин. Айлык акыңыз доллар менен төлөнөт деди. Мен эмне деримди билбей, жөн гана баш ийкеп олтурдум. Ичимди башка ойлор тырмап жатты. Иштей аламбы? Бекеш айтмакчы. Же телефонду, же компьютерди билбесем. Макул, бара бериңиз. Эртеңден окууга келиңиз. Макул, чоң рахмат. Бар болуңуз, дедим. Чет тили. Демек тил билесиз. Биздин иш ири соода компанияларын бириктирүү, алардын товарларын жүгүртүү болуп эсептелет. Ар кандай ишкерлер келет. Андан башка товарды биз майдалап эмес, тонналап алабыз жана кетиребиз. Сизди дал ошол бөлүштүрүү кызматын алсакпы деп жатабыз. Сизди Жамал айтканынан макул дедим. Мен анын жолдошу болом деди. Мен кызарып кеттим. Өзүмчө эле сүрдөдүм. Рахмат. Бирок, мен бул иште иштей аламбы? Дедим апкарып. Иштей аласыз. Адам кылганды адам кылат. Биздин балдар бар. Сизди окутуп үйрөтүшөт. 2 жума жөн гана стажировкада.
тажрыйба үйрөнүү менен алеп болосуз. Бир аз үйрөнгөн соң сиз менен келишим түзөбүз. 2 күн иштеп, 2 күн эс аласыз. Жумуш графигиңиз саат 11-ден 19:00-гө чейин. Айлык акыңыз доллар менен төлөнөт деди. Мен не деримди билбей, жөн гана баш ийкеп отурдум. Ичимди башка ойдор тырмап жатты. Иштей аламбы? Бекеш айтмакчы, же телефонду, же компьютерди билбесем. Макул, бара бериңиз. Эртеңден окууга келиңиз. Макул, чоң рахмат. Бар болумуз дедим. Чыгарым менен Жамалга чалдым. Ыраазычылык айтып иштей аламбы дейм. Ал болсо, сен жогорку билимдүүсүң, үйрөнөсүң. Билими жоктор ошончо иштеп жатат деп жубатып койду. Ооба, ошентип ишке да жайгаштым. Кыйынчылык болду, бирок тырышып үйрөнүүгө аракет кылдым. Ал арада Бекештин ноутбугун иштетип, улуу баламдан сабак алып жаттым. Айтор, адам баласы кайсы ишти колго алса, баары болот экен. Май айы аяктап, балдар каникулга чыгаар мезгил келип, иштегенге жакшы шарттар түзүлүп калды. 2 күн иштеп, 2 күн эс алам. 2 күндө үйдөгү иштерди бүтүрүп алам. 2 кичинем бала бакчага барат, калганы мектепте. Оорубаса эле баары жакшы. Бекеш 1,5 ай дегенде үйгө келди. Мен баш ийкеп койдум. Ашканада чайды даярдап, балдарым аркылуу чакыртып, өзүм кошунан ыкма чыгып кеттим. Эмнегедир ошол 1,5 ай экөөбүздү эки башка адамдай кылып коюптур. Билбейм. Үйгө бир чоочун киши келгендей эле болду. Кол телефонума Бекештен кат келди. Үйгө киришимди сураптыр. Келдим. Эмне айтайын дедиң эле? Нази, мен үйлөнгөн болсом, бул деген сенден ажырашты деген сөз эмес. Сен менин дагы деле аялымсың. Ишке кирипсиң. Эмнеге менден уруксат сураганың жок, деди. Менин ачуум келип кетти. Бекеш, сенин аялың элем, бирок азыр аялың эмесмин. Балдарыңдын энеси болушум мүмкүн, бирок мен сени экинчи аялым менен бөлүшүп, турмуш кургум келбейт. Мен иштейм, өзүм билем. Сен тигиниң менен бактылуу боло бер. Жакшы иштеп калсам, экөөбүздүн турмушубуз болбой калган күндөн тартып, жөнөткөн каражаттарымды берем, дедим ишенимдүү. Өзүм да өзүмө таң калдым. Мен мурдагы баарына баш ийген Нази эмес, өзүнө өзү ишенген Нази элем. Менин кайтарган жообума Бекештин ачуусу келип кетти. Нази, иштебейсиң, деди мага акырай карап. Эми аны мен сенден сурабайм. Экинчи аял аларда сен менден сурап иш кылдыңбы? Дедим да, эшикти жаап чыгып кеттим. Бекеш менин артымдан чыкты да. Нази, бүгүн мен сени сагынып келдим эле. Сен менен калгым келген. Бирок сен баарын өлтүрдүң, деди ачууланып. Мен сен каалаганда сени кучак жайып тосуп, каалаганда таштап кете турган сенин эркиндеги оюнчук эмесмин. Менин да сезимдерим бар. Экинчи аялымдын көңүлүн карап олтурасыңбы? Бар, келген жагыңа кете бер, дедим титиреп калчулдай. Ал мени жаман көз менен карады да, спорттук кийимин колуна кармап, унаасын минип чыгып кетти. Иштегениме да 1,5 айдай болду. Мен Кытайдан келген унаалардын товарын, жууртмөлөрдү даярдап, алардын кампада жайгашышына жооптумун. Уят болбоюн деп, баарын так аткарганга аракет кылам. Кагаздарын да өз учурунда тиешелүү жерге тапшырып, айтор, ишимди өздөштүрдүм десем болот. Айлык бере турган күн келип, бухгалтериядан колума $750 алдым. Колума жашыл акчаларды санап бергенде, өзүнө өзүм ишенбей, колум ысып капчыгыма салдым. 1-маяна баары бир толкундатат экен. Бул акчалардын ээси менмин. Каалаганда иштетсем болот. Бекештин акчасын алганда, кетирген чыгым тууралуу дайыма эсебин берип турчумун. Колумдагы $100 кагаздарды банктан алмаштырганда эле бир топ акча болуп, эмнеге коротомун деп ойлоно албай, үйгө шириндиктерди, керектүү азыктарды алдым. Балдарымдын баарына жакшы кийимдерди да унуткан жокмун. Алардын сүйүнүп кийип жатканын элестетип, жүрөгүм элжирип кетти. Ооба, акчалуу болсоң, өзүңө деген ишеним андан да артат экен. Айтканымдай, балдарым менен бака-шака болуп, бул күнү Бекешсиз болсо да саамга бактылуу болдум. Бекеш мага телефон чалып жатты. Бирок мен аны менен жартылуу деле сүйлөшкөн жокмун. Оюмда баардык кылыктар үчүн кечирим сурайт го деп, дилимде балдар үчүн аны кечиргим келет. Бирок Бекеш мен жумушка киргенден кийин ар бир кадамыма кийлигишип, мен жооп кайтарбасам да, менин кыжырымды келтирчү сөздөрдү жазып жатты. Ал сөздөр: сен бошонуп кеттиң. Сен акча кармап зор болуп кеттиң да.
Эмне мен үйлөнсөм сен эр издеп жатасыңбы? Деген сыяктуу арзыбаган сөздөр эле. Балдар каникулда болгондуктан бир күнү балдарымды эс алуу багына ойноткон алып жөнөдүм. Балдар чуркап ойноп жатышты. А мен аларды карап отургучка отура калдым. Тагдырды карабайсыңарбы? Баардык нерсенин жообу болот дегендей, жаныма татынакай кош бойлуу келин олтуруп калды. Ал мени карап башы ийкеди да, телефонун карап олтура берди. Бир маалда менин кичинекейим келип, апа, балмуздак жейм, чаңкадым, дегенинен колуна акчаны карматып, баарыңар алып жегиле, дедим. Анда тиги келин, кызыңызбы? Деди жылмая. Ооба, дедим күлүмсүрөп. Балдар, төрөлсө эле ушинтип чомоюп калышат. Татынакай кызыңыз бар экен. Меники да кыз окшойт, деп ичин сылап койду. Аман эсен бошонуп ал. Канчанчы балаң? Биринчи эле, төрөгүм келбей, анан дагы кыз мукактанып ойлоно түштү. Неге? Кой, антпе, баладан өтөр байлык жок. Ооба, билем. Бирок аны да бактылуу болуп, өзүңдүн теңиң менен жашап балалуу болсоң да, деди капа болгондой. Эмнеге антесиң? Эмне зордоп турмушка чыгарыштуу сени? Ооба, ошого окшош. Шу үшкүрдү кыз. Төрөсөм эле ажырашам. Кой, антпе. Билбейм, чынын айтсам эже, жашагым келбейт. Айтчы, балким мен кеңеш берермин? Өзүнчө эле кеңеш бергич болуп сүйлөйм го. Мага кеңеш бере турган адам жок. Эже, узак тарыхта. Айтсам, маанайым да чөгөт. Мейли, анда кыскараак айт. Несин айтайын? Окуу жайды аяктадым. Ата энем эрте эле өтүп кетип, мени таяжем багып алды. Билесиз да, баары бир өз ата энеңдей болбойт. Эптеп түрткүлөнүп чоңойдум. Таяжем бир фирмада иштейт эле. Окууну аяктагандан кийин турмушка чык дей баштады. Чыгам, сааты келсе эже, десем, мен сени өзүм берем, бай бирөөгө берем дечү. Антсе менин жиним келип, бай болбосо да, мени түшүнгөн жер болсо болду эже, дейт элем. Ошондой күндөр өтүп жатты. Анан үйгө дайыма эжем менен иштегендер келе берет эле. Аларга чай коюп, дасторкон салган менмин. Баса таяжемдин күйөөсү жок, бир уулу бар. Ал мектепте окучу. Келген кишилер кичине кызуу болуп, мага да сөз ыргытышчу. Ушул сиңдиң жагат да, ким алса да жыргайт, деп каткырып калышчу. Аларды жиним жактырбаса да, унчукпай күлүп койчумун. Анда таяжем аларга тийишип, сиңдим алтын кыз, кааласаң сага берем, үй, жай, машине, акча менен камсыз кыл, сеники болот, деп каткырып кызуу сүйлөдү. Мен кызык боло түштүм. Эжемди жаман көз караш менен карадым да чыгып кеттим. Эжем каткырып, алар менен бир нерселерди сүйлөп бейжай болуп жатты. Эжем эркек сымал жүрбөн, тили заар, болбогонду болтурган, кээде жайдары, кээде жасалма болгон мүнөзү бар эле. Жетем деген нерсесине ар кандай амал менен жетчү. Ошондой дайыма келип кеткен кишилердин ичинен бир экөөсү дайыма келет эле. Мен алардын жүзүн гана тааныймын, аттарын деле билбейм. Бир күнү дагы келишти, эжем да, алар да кызуу. Мен дасторкон жайдым да, ашканада ишимди кылып олтурганмын. Бир маалда кишилердин бири, деди ыйламсырап, үнү каргылданып кетти. Угуп жаткан мен да жаман болуп кеттим. Карасам келиндин көз жашы тамчылап жатыптыр. Кой, ыйлаба, эмне болду? Сага тийиштиби? Акмактар турбайбы? Ыйлаба, көп сыгылба, балаңа зыян, дедим не деп сооротушумду билбей. Ооба эже, бир көргөн адамга эмнеге төгүлүп жатам? Өзүн да билбейм, сыгылып чыкканмын үйдөн, деди. Мейли, айтсаң айтыпсың. Мен эч кимге айтпайм. Айтып жеңилдеп алганың жакшы, дедим жубатып. Ошо эже. Анан ошо киши мага асылып, кийимимди тыткылап баштады. Кыйкырам, эжемди чакырам, эч ким жок. Көрсө алар, дагы бир шериги менен, көчөгө ичимдикке кетишиптир. Баягы кишиге күчүм жетпейт. Акыры максатына жетти. Ыйлап жатсам эжем кирип калды да, ай өлүк тиригиңди көрөйүн, эмне кылып жатасыңар? Деп тиги кишини эмес, мени ургулап кетти. Ошол мезгилде өлүп эле калбадым да. Ишенген эжемдин ээрчиткен кишиси мени зордоп жатса, мени аяп, мага жан тартпай, тигиге унчукпай мага асылганы күйбөгөн жеримди күл кылды. Эшикке чыгып кеттим. Мына ошондо кайда барарымды билбей, түз эле жаныбызда чоң каналга өзүмдү таштап, бул дүйнөдөн кетким келди.
Келин буркурап ыйлап баштады. Дарты бар адамдар бири-бирин таап алгандай кыздын башын сылап, мен да ыйлап жибердим. Акмактар, жер жүзүндө ушундай акмактардын айынан канчалаган кыз-келиндер кор болот. Эми ушул чырактай кыздын убалы кимге? Дедим ичимден. Ыйлаба, баары жакшы болот. Кийин турмушка чыктыңбы? Дедим. Ооба эже, деди кыз жашын аарчып. Чыктым. Чыкпай эле ошол күнү өлүп калсам болмок. Кайсы бир адамды ойлосоң, ал адам бет алдыңан чыгат дегендей. Мен жаш келинге боорума чыган. Кандай талдыр күтүп жатат экен деп билгим келген. Адаттагыдай балдар менен сейил бакка бардык. Анткени кичине балдардын чуркап ойногонуна жакшы. Экинчиден чуркаса да, ойносо да, ары бери өткөн унаалар жок. Ошентип балдар өздөрү билген жактарга ойногону чуркап кетишти. А мен алардын ойногонун карап, отургучка олтура калдым. Саламатсызбы эже? Сиз да сейил бакка көкөр келет окшойсуз. Деп эле баягы келин турат. Салам, кандайсың? Ооба, балдарды алып келдим эле. Дедим көптөн бери тааныш адамымды тапкандай күлүмсүрөп. Менин маанайым жакшы болгону менен келиндин маанайы жок экен. Эмне капасың? Эже, сиз балдарыңызды алып эс алганы келсеңиз, мен бул жакка мени курчаган адамдардан качып келем. Үйдө бир гана көңүлүм айныйт. Деди отура калып үшкүрүп. Эмне тайэжең урушту? Алгы күндө урушат мени. Себепсиз элеби? Эже, эмнесин айтайын? Тагдыры ташка талкаланган кызмын да мен. Койсоң, жолдошуң кандай адам? Зордуктаган зөөкүрдү айтасызбы? Ал жолдошум эмес, жөн эле курсагымдагы баламдын атасы. Чындап келсе, ал ошол тайэжемдин жолдошу. Деди эриндери титиреп. Эмнеге андай дейсиң? Дедим түшүнбөй. Не десем экен? Өткөндө да сизди беймазага салып, ар нерсени бир айтып кеттим эле. Дагы капа болуп чыкканда сизди жолуктурганымды караңыз. Мейли, кээде ушинтип аялдарды Кудай өзү жолуктурат, дедим. Эмне деп жатам? Өзү тааныбаган эле адамга ойлорунду таңуулап. Ооба, балким ошондойдур. Эже, сизге айттым эле го. Ошентип жаман ишке кабылып, тайэжем кайра мени жектеп, мени күнөөлүү кылганын. Мен көчөгө чыгып кеткенде эле артымдан келишип, эч кимге айтпайсың, деп мени жаргата качты. Айтпасаң бул киши сага үй алып берет, бүт жактан камсыз болосуң дешти. Ал учурда башым кеңгиреп, өзүмдү жаман абалда сезип, дүйнөм караңгылап, тайэжемдин да, жанындагыларды да жек көрүп тургам. Айтор кулагыма эмне, кандай деп жаткандары бири кирсе, бири кирбеди. Бирок эжем тигини башка бөлмөгө алып кирип, аябай окутуп жатты окшойт. Ал кишинин да ындыны өчүп, шөлпөйгөн боюнча кетти. Эртеси эжем мени аябай урушуп, ошол кишиге турмушка чыгышымды айтты. Чыкпайм, дедим мен. Эмнеге чыгышым керек? Мен аны менен жашагандан көрө өлгөнүм артык. Ай акмак, сен эмне менин төрүмдө канчага чейин олтурасың? Эже, сиз кызыксыз го. Мен аны эртең милицияга жазып берем, дедим. Эмне? Укканыңыз, мени зордуктап бактымды тебеледи. Жазам, мага демек камалып кетсин, дедим. Жазбайсың, анда мен да камалам, деди бакырып. Эмне болсо да мен өзүм үчүн күрөшөм, дедим ыйлап. Эртеси мени эшикке чыгарбай, эжем аңдып олтурду. Ар нерсе деди, бирок мен көгөрүп айтканымдан кайтпадым. Акыры, сиз кандай аялсыз? Сиз менин душманымсызбы? Мени коргогондун ордуна кайдагы бир шүмшүктү коргойсуз, дедим. Эй акмак кыз, мен өзүмдү коргоп жатам. Эл айтпайбы үйүнө алып келип, сени салып берди деп. Түшүнөсүңбү ушуну? Деди тишин кычыратып. Жалганбы? Сизге келип ушул иш болду, дедим. Эжем мени жон талаштыра уруп, айтпаган сөзү калбады. Эртеси чын эле, ошол кишинин үстүнөн арыз жазып, милицияга кайрылдым. Эми жазарына жазгандан кийин менин да түйшүгүм башталды. Экспертиза жана башка маселелер, тергөө. Эжем да чакырылды. Жазганымдын азабын эжем көрсөттү. Ар нерсе деди. Тосын арыз деди. Айтор, киги киши 2 күндөн кийин камаган жерден чыкты. Кантип чыкты? Эмне болуп чыкты? Ишти басты кылышып, мага асыла башташты. Мени бул жерден кетесиң дешти. Кетсе кетем. Анда мага Бишкектен үй алып берсин, чыгып кетем дедим. Тиги зордукчул киши менен эжем эмнеде сүйлөшкөн билбейм.
Айтор эжем өзү да үйгө келбей бир жактарда жүрдү. 1,5 жумадан кийин башым ооруп, көңүлүм айный баштады. Карабайсызбы элдер, жылдап, айлап балалуу боло албайт. А мен болсо кош бойлуу болуп калыпмын. Үнүм Кудайга жете тургандай эле болду. Көңүлүм айныганы бир, тигилердин кысымы бир. Алдырып эле салат окшойм деп ойлорумда ар нерсе келди. Эжеме айттым. Эми эжем баягы мүнөзү кайра тутуп, мени каргап шилеп, ошол кишиге турмушка чыгасың деди. Мен макул болгонум жок, бирок эжем койбоду. Анын да балдары болсо керек, мен эмнеге чыгам? Деген ойлор дүйнөмдү караңгылатып, не кылаарымды билбедим. Арадан билинбей айлар өтүп, ичим чоңое баштады. Өзүм да толо баштадым. Эжем болсо, жүзүң деле ачып алсаң болду. Кийин ансыз да ал кетет. Биз эмне экөөбүз кала беребизби? Жок дегенде үй алдырып алалы, деди. Адамдардын ушунчалык дүнүйөкөр экенин эжемдин мисалында билдим. Кигиз өкүр болсо, силер мени тыш жашаган жеринден сазга батырдыңар деп. Ал да мага өнөрүн көрсөтүп, шашпагыла, баарын бүтүрөйүн, силер менен башкача сүйлөшөм деп ызырынат. Мен кериндин сөзүн бузбай, угуп олтурганым менен, баардык сөз менин бекешим тууралуу болуп жатканын билдим. Ичимди титирек басып, сыр бербейин дегеним менен, Кудайдын мага берген жандырмагын акырына чейин угушум керек болду. Келин сөзүн токтотпой эле, бирде көзүнө жаш толуп, бирде кумсарып айтып берип жатты. Эмне кылмак элем? Эжемдин сөзүнө макул болуп, үй алса алайын. Жүзүмдү ачса ачайын деп чечтим. Бирок ишенесизби, кинодогудай брак по расчету болду. Жөн гана той өткөрүп, жөн гана эл көзүнө эрди катын болдук. Мындайча айтканда, баланы төрөп алуунун жана баланы үй менен камсыз кылуунун амалы эле. Бирок дагы эң кызыгы, ал зөөкүр менин күйөөм эмес, эжемдин көңүлдөшү экен. Эми анысы мага баары бир болчу. Бирок менин тагдырым талкаланды да эже, деди ыйлап. Мына бекештин сыры ачылды. Бул байкуш кыз ошол өзү айткан зөөкүрдүн аялы экенимди кайдан билсин? Өзүм ушунча жыл жашаган бекешти экинчи жагынан таанып жатам. Экинчи аял деген менен анын экинчи аялы кордукка, зордукка кабылган кыздын эжеси турбайбы? Кыз менен кошо үшкүрүп, кошо ыйлап, анын ордунда мен жашагандай болуп, бир адамга байланган эки тагдыр балдар менен чыркырап, от ичинде күйүп жаттык. Бекеш мага экинчи аял алам дегенде такыр башкача окуя айтпады беле? Ичим сыздап кетти. Бул оору кайсы бир жериң ооругандан да катуу оору эле. Ишенген, жакшы көргөн адамыңдын такыр башка адам экенин билгенде, ал адамдын башка жүзүн көрөт экенсиң. Өзүңдү ушунча жыл ошол адамга арнап, өмүрүңдү, ден соолугуңду сарптап, анан жыйынтыгы мындай болсо, эмне дейт элеңер? Менин дүйнөм астын үстүн болуп, алдымда олтурган кыздан ашса ашып, кем эмес сыздап жатты. Бул бейкүнөө кыздын 6 баласы менен калып кеткен менин убалыбыз кимге? Кызды сороттум, бирок болууда эмес. Желкеме башын коюп эчкирип ыйлады. Ооба, мен аны түшүнөм. Ата энесиз тагдыр, зордук зомбулук, жакыныңдын, ишенген кишиңдин кыянаттыгы, келечекти көрө албай, туңгуюкта жашоо, үйгө батпай калуу, аял үчүн кыямат эмне? Бекеш. Демек бул кыздын тай эжеси менен илгертен көңүлдөш болуп жүргөн окшойт. Кайран өмүрүм, кайран жаштыгым, балдарымчы? Кызды соорото олтурган менен мени сооротор киши жок. Таң калам. Бекештин бизден кеткени, кеткенде да кандай сыр менен кеткен жандырмагы жөн эле жомоктогудай мага дайым болгону кызык эмне? Канча отурдук билбейм. Кичинекей кыздарарым бир нерсени талашып, ыйлап келгенде гана келин баш көтөрүп, менден кечирим сурады. Кечириңиз, сизди тааныбайм деле. Бирок эски таанышымды көргөндөй ичимдеги сырымды айттым. Акыркы күндөрү абдан эле ыйлак болуп кеттим. Менин дартымды уккан киши жок. Эң жаманы, өз тагдырына ээ боло албаганың экен. Кээде баарын жыйнаштырып эле жанымды Кудайга тапшырып койгуң келет, деди ыйдан шишимек тарткан көзүн арчып. Кой, эч качан андай кылба. Убакыт өтүп балаңды колго алсаң бактылуу болгонуңду билбей каласың. Бала деген сени жашоого болгон кызыгууну ойготуп, энеликтин ырахаты бий экенин сезесиң дедим. Ооба, бала үчүн эле байлангандайм. Бирөөгө берип салсамбы дейм, балдар үйүнө таштап кетсемби дейм. Айтор кызыктай ойлор деле келе берет.
Ушул ойлордун баары бактысыздыктан, өз каалооң менен баланы күтпөгөндүктөн болот. Мен да теңимди таап, балабызды жетелеп, бактылуу болсом болот беле деп ойлогом. Мейли эми эже, дагы бир жолу кечириңиз. Атың ким? Айжанар. Мен төрөлгөндө айдын нуру тим эле жаркырап турган экен. Атам сүйүнгөнүнөн ушинтип коюптур. Айым, жанарым деп эркелетчү. Сиздикичи? Деп бир аз жумайт. Мен атымды айтуудан мукактанып калдым. Атымды айткым келбеди. Айгүл. Окшош экен атыбыз. Мейли эже, дагы көрүшүп калышыбыз мүмкүн. Барайын, бул жакка чыкканда да тай эжем менен айтышып кеттим эле. Издеп ачууланып жатса керек, деди да бетинден өөк коштошту. Ал кеткенден кийин ичимди бир нерсе тырмап, сыйрылгандай ачышып кетти. Бул сезимди түшүндүрө албайм. Ичим ачышат, башым да ооруп, эртерээк эле барып жаткым келди. Балдарды чакырып үйгө кеттим. Өзүңөр чай иче бергиле, деп улуу балдарыма күчүүлөрүн табыштап жата калдым. Буулуп мойнунан бирөө кыскандай, жутуна албай аба жетишпей жатты. Бекештин элеси ажыдаардай көрүнүп, аны менен жашаган күндөрүмө нааразы болуп кеттим. Туруп тынчтана турган дары ичип уктап кетипмин. Эртеси башым челектей болуп, эптеп жумушка кеттим. Дагы эле башымдын ооруганы токтоочу да эмес. Ишимден жооп сурап үйгө келсем, Бекеш олтуруптур. Көрүп итиркейим келип кетти. Кел деп да айткым келбеди. Ал мени күлүмсүрөп карап, колун сунду эле, карабай басып кеттим. Ыңгайсыз боло түшүп артымдан чыкты. Салам бергиң келбей калган? Бекеш, мени жайыма койчу, ооруп турам дедим. Оорусаң деле, кол бергенден кийин саламдашып кое бербейсиңби? Деди көзүнөн заары чыгып. Унчукпадым. Эмне менин керегим жок болуп, акча таап, өзүмдү камсыз кылып калдым да. Сен эртеңден иштебейсиң, шишиң толуп калыптыр. Энеңди, менин да жарыла албай турган жаным кашайып. Бекеш, эшикти жаап бул жакка кир, дедим зеркилдей. Эмне дегиң келип жатат, Катын алам дедин, макул дедин. Сенин тынчтыгыңды бузганым жок. Элге жарыя кылып бирөөгө айтканым жок. Өзүмдү өзүм тикелеп, ыйлап, ооруп, кайра өзүмө келип иштеп жатсам, сен кимсиң мени жумуштан бошоткудай? Бирөөнү зордодум, камалам деген сенсиңби? Же мен сени зордоттурдумбу? Үйгө келгенде келесиң, башымды оорутуп кетесиң. Сенден суранам, мындан ары такыр келбесең да ыраазымын. Мен сени менен ажырашам, дедим. Эмне? Ажырашам дейсиңби? Каяка ажырашасың? Эмне бирөөнү таап алдыңбы? Деп мага мыскыл аралаш күлүп кыйкырды. Таппадым, бирок эми табам, уктуңбу? Мен сен эмесмин, үй бүлөмдү тобокелге салып, ойнош күтүп, бирөөнү зордобойм. Сен жүрөсүң, бирөөнү боозутуп, бирөөнү катын кылып. Эмне? Бекеш абийири ачылгандай бир аз тайсалдап кетти. Сенин историяңды ийне жибине чейин билемин. Айтпасаң да бергилүү. Ошого азыр бир туугандарыңды, биздикилерди чакырып, шермендеңди чыгара электе кетип калгын, дедим ачуум келип. Эмнени көрүп жатасың? Чакыр барын, чакыргың келип жатабы, чакыр, деди. Ачуумдун үстүндө эжемдин номерин терип, топтолуп келүүсүн айттым. Андан кийин абысыныма чалып, келип калгыла деп чакырдым. Бекеш мени чакырбайт деп ойлогон окшойт. Кырдаал башкача болорун болголоду да, дароо агасына чыгып, мени жеңесине жөн эле чалганын айтып, келбегиле дегендей кылып койду. Мени акырая карап, Нази, сен көп калыпсың, мен сага ажырашканды көрсөтөм, шашпай тур, деди да эшикке чыгып кетти. Айнектен карасам мынаасын минип, дарбазаны жаппай кетип калды. Эжемдерди кайра келбей эле коюшун айттым. Ал да бир сыйра мени урушуп, анан токтоду. А мен төшөгүмө куладым да, өзүмдү токтото албай ыйладым. Бекештин калп сүйлөгөнү, ойнош күтүп жүргөнү, жаш кызды зордогону, жада калса келип мени көзөмөлдөп, ар кайсы сөздөрдү сүйлөгөнү жанымды кейитти. Бир чечимге келбесем болбойт деген ойго келдим. Ажырашам да, тынч жашайын деген гана ойлор башымды чырмап алды. Ооба, ажырашып, мунун чыныгы жүзү кандай экендигин баарына көрсөткүм келди да, башка тагдыр менен жашагым келди. Оюмда бир гана ажырашам деген ой болуп, бирок кантип деген суроого жооп таппай жаттым. Бекеш кеткен күндө да мени көзөмөлдөп канча сөз айтса да, аны күтүп, кийимдерин үтүктөп, жаңылдым, жаздым десе, кечиремин деген да ойдо жүрбөдүм беле. Эми
Айжанардын сөзүнөн кийин бир чечимге келишим керек экендигин жүрөгүм айтып жатты. Өзүмө дагы деле жакшы ишене албай. Эл эмне дейт? Балдарым кантет? Андан ары тагдырыбыз кандай болот деп түркүн санаага башым малынды. Айжанар эмне болот? Айжанардын да кошо ойлоп алганыма не дейин? Анан кантип ойлобойн байкуш кызды? Ажырашсак, тагдырыбыз башынан аягына чейин антар теңтер болот. Акыры бизди сот ажыраштырат го. Сураса баарын айтсам, анда Бекештин дагы бир кылмыштары ачылып, балдарымдын атасын азапка салбаймынбы? Кыскасы не кылаарымды билбейм. Мындайда жакшы кеңеш берген адамым болсочу. Эртеси жумушка кеттим. Оюм бир жерде токтобойт. Эмне кылсам? Үйгө келип акыры бул маселени Жамал менен чечким келди. 2 күн дем алыш ичинде сүйлөшүп, кандай чечим чыгарам, чечпесе болбойт деген жыйынтыкка келдим. Жамал менен жолугуп, оюмду кыйлага чейин айта албай, анан баарын төгүлүп айтып бердим. Жамал баарын укту да. Шашылыш чечим эч качан жакшылыкка алып барбайт. Азырынча жөн эле туруптур. Баары өз нугуна түшөт. Жолдошуңду деле кайсы бир деңгээлде түшүнүп тур. Балким сен Айжанардын сөзүнөн улам сезимдерин жаман жакка болуп кеткендир. Ал кызды деле түшүнсө болот. Бирок Бекештин дагы бир жакшы жагы балдарыңды да, сени да таштаган жок. Балким тиги аялга кандайдыр бир нерседен улам байланып калган чыгар. Көп учурда биз адамдарды билбей эле чечим чыгара беребиз. Өзүң деле тиги кызды жолуктуруп, анын сырын билгенде, көз карашың өзгөрүп, экинчи аял тууралуу оюң өзгөрдүбү? Өзгөрдү. Нази, сен аны уккандай Бекешти да угуп көр. Балким кийин чечим чыгарасың. Ажырашып кетүү оңой эле. 6 балаңдын атасын каматып коюу да оңой эле. Бирок сен акылдуу аялсың. Өзүң үчүн эмес, балдарың үчүн Бекешти аяптыр. Анткени алар атасын жакшы көрөт. Алар азыр чындыкты түшүнүүгө кудурети жетпейт. Сага кеңешим, Бекеш менен бетме бет олтуруп, ачууңду келтирбей, жөн гана адам катары угуп, түшүнүп, кийин гана кадамыңды кой. Шашылыш чыгарылган чечим өмүр бою көкүрөгүндө кетпей турган так калтырышы мүмкүн, деди. Мен ойлонуп калдым. Ооба, мен Бекешти бир да угууга аракет кылбаптырмын. Балким ал да мага калп сүйлөй өргөнгө мажбур болгондур. Ал мени менен сүйлөшөйүн десе эле, андан качып, көргүм келбей, тамакты балдарынан берип, кийимин жөн гана илип койчумун. Мени жек көрүү сезими башкарганда кантип аны түшүнүп алат элем? Ал болсо мени көзөмөлдөп, кызганымыш болуп, акыр аягында дайыма урушуп кетип жаттык. Бирок мен да аны кечиргим келген. Аны аягаммын. Жамалдын сөзүн эп көрдүм. Канткенде да балдарымдын ата деген сөзүн сыйлабасам болбойт. Тагдырым кандай болсо, аны да көрөбүз. Жумушка барып келип кичине тынчтанып калдым. Бекеш баягыдай эле чалып, кээде сөгүнүп, кээде аяп, маземди алып жатты. Үйгө бир айга чейин келген жок. Балдарымдын ага деген кусалыгы артып, качан келет деп кыйнай баштады. Акыры аргасыз аны үйгө келип кетүүсүн сурандым. Келди. Балдарымдын атасынын мойнуна асылып, жыттагылаганын көргөндө, күйөөсү менен аялдын урушу, ажырашып кетүүсү балдарды ата мээриминен же эне мээриминен өксүк кылаарына көзүм жетти. Жамал айткандай Бекешти атайын чайга чакырдым. Ал таң калып макулдугун берди. Болжогон жерде аны күтүп олтурдум. Келди да, алжай сурашып, эмне үйдө сүйлөшсөк болбойт беле деди. Болот, бирок балдардын көзүнчө сүйлөшө албайбыз дедим. Кел, жакшы тамактан ал да, анан сүйлөшөлү дедим. Ал унчукпай баш ийкеди. Жөн гана аны муну көчөдөгү жаңылыктарды сүйлөшүп тамактандык. Акыры сөздү мен баштадым. Бекеш, айтчы, эмнеге ушундай тагдырды тандадың? Сага эмне жетпей жатты эле? Уулуң, кызың, үй жайың бар. Ишиң болсо жакшы. Эмнеге баарыбызды кызык абалга калтырдың? Бекеш унчукпай калды да, шу үшкүрдү. Башын жерге салып мени тике караган жок. Кечир, Нази. Кечире алсаң кечир. Мен айыптуумун. Сени баалабай калганыма, кийин кызганычтан колум тийгенине кечир. Мен да өзүмдү башкара албай жаттым. Биз эркектер күчтүүбүз дегенибиз менен кээде алсыз жактарыбыз да көп болот экен. Жаңылдым, болгондо да башкача жаңылдым. Экөөбүз ушунча жыл жашасак, сен менин ишим тууралуу же эмнени ойлоп жатканым тууралуу кызыккан жоксуң.
Мен да сенин кандай, кантип жашап, эмнени эңсеп, эмне кыялың бар экенин сурап койбодум. Мындайда ар кандай азгырыктар болот экен. Бекеш, бир гана чындыкты айт макулбу? Дедим. Дагы мени алдап жаткандай туюлуп кетти. Неге антип ойлойсуң? Чындыкты айтып жатам, дедим ага түшүнбөй. Жөн эле ошол, эмне демек элем? Үйлөндүм, жашап жатам. Жакында балалуу болобуз. Бактылуу элесиңби? Мен анын көзүнө тике карадым. Жок, деди ал. Ооба, бул сапар чынын айтты. Бактылуу эмесмин, Нази. Жөн гана жашаш керек. Ошого жашап жатам. Айта берсем узун тарых. Айта бер, шашкан киши жок, дедим. Эмнени айтам? Ошо ишимден кыйынчылыктар болду. Акча карыз болдум. Бирөөлөрдөн сурадым, куткарышты. Анан ошо күн кечирип жатам, карыз төлөп, деди кандайдыр бир нерсени жашыргандай. Мейли, айткың келбесе, качан чындыкты айтасың? Анан гана экөөбүз жакшы мамиледе болобуз. Ага чейин балдарымды көрүп, келип кетип жүрө бер, дедим, жиним келип. Нази, ачууланба. Айта турганды айттым. Сен баары бир түшүнбөйсүң, деди. Мейли, түшүнгөндөр менен жашап жатсаң, мен кубанычтамын, дедим, турууга камынып. Ал мени үйгө таштап койду. Жолдо экөөбүз тең бири-бирибизге сүйлөгөн жокпуз. Ал балдарды эркелетти да, адатынча өз үйүнө кетти.